Асан қайғы. Ассаламу алейкум. Қырғыздың дағы бір қызы мерт кетті. Ақ үй, көк үй, жоғарғы кеңес, пикетчилер дегеле бүт қоғамшылық удырғып жатып қалдық. Ким күнөлүү? Тиешелүү чоңдорду айдаш керек деген ормон опузалар, мыйзамды күчөтүш керек деген акылдуу сөздөр айтыла баштады. А бирок кеч болуп калды. Элибиз эртеңки күнү Кыргыздын урпагын уланта турган дагы бир болочок энеден айрылды. Ичиң түтөп, ботосунан айрылган боз ингендей боздоп ыйлагың келет. Айла жок. Министрин баш калганын каш кылып, бүт барын айдайлы. Мыйзамды күчөтүп салалы. Ошону менен эле бүт бары сонун болуп, кыздарды эч ким ала качпастан, маңкурт, нокетек, эки буттуу макылыктар оңолуп, кой үстүндө тургой жумурткалаган кудум жомоктогудай жыргал заман келип калабы? Жок. Эч качан андай болбойт. Ал үчүн кыргыз эли, кыргызстандыктар түп тамырынан өзгөрүү керек. Кечеги жүрөк үчүн алган окуяга ким күнөлүү? Ким? Биринчи кезекте ушул коомду курган, ушул коомдо жашап жаткан, кийинки муунга таалим тарбияны туура бере албаган, ыйманга чакырбаган, байлыкты, бийликти, мансапты баарынан жогору койгон биздин муун, биз күнөлүүбүз. Анан дагы четтин 5-10 тыйын акчасын алданып, сырттын элибизге жат балет маданиятын, аял менен аялдын, эркек менен эркектин эр зайып болушуна, сойкулукка, бачабаздыкка үндөгөн сырткы кебете кешпири кийген калпак чепкени, кымкап көйнөк ак элечеге, сүйлөгөн тили биздики болгону менен көр дүйнөнүн айынан эбактан бери эле ички дүйнөсү ирип-жирип бузулган, чет өлкөнүн тынчысы болуп калышкан, эсептесең бир манжага сыярлык маңкурт мекендештерибиз күнөөлүү. Ыймандай сырыңарды айткылачы. Деги кимиң өз уулуңа, өз небереңе биздин ата бабалар сымал сен кыргызсың, сен мусулмансың, сен манастын урпагысың. Ата мекениңди, ата журтуңду сакта, элиңди, жериңди коргогон эр азамат бол. Эч качан элди бөлбө, баарына текши кара, эч кимди кемситпе, эч кимден кемсинбе. Кыргыз кызына тийбе. Кыргыз кызын кордогонуң ата бабаңды, элиңди, жериңди, энеңди кордогонуң деп кулагына кумдай коюп насаат айттың. Менимче андайлар чанда гана. Жок кese. Ооба, күнөө биздин муунда. Ата бабалар биздин бүгүнкү акыбалыбызды көрсө, бетибизге түкүрмөк. Бүт барын заманга шылтап, эрсиз энелерди, күйөөсүз жубандарды, эсилек кыздарды чет өлкөлөргө тентитип жибердик го. Мындан оор заманда да кыргыз кызын, аялын, келинин чет өлкөнү мындай кой. Иштеп, акча таап келгин деп өйдөн кайылга да жөнөткөн эмес. Жемне, калппа. Борбордук Азиядагы кымыс өлкөлөрүнүн арасындагы мектебинин мечити көп, ислам окуу жайлары арбын, ыйманга сугарылган, мусулманчылыктын туу чокусуна чыккан имам, каары, аалымдары, ажылары көп элбиз деп көкүрөк чиебиз. Жума күндөрү намаз көйлөр мечитке батпай көчөлөргө чейин килемдер салынып намаз окуйбуз. Насили мусулманчылыкта чет өлкөнү мындай кой. Аял затын жеке өзүн ажы сапарына жөнөткөнгө кыйуу салынат. Жемне, бизге боло береби? А балким Алла Таала бул ыймандуулардын адеп аклагына төп келбеген жоосузсуз жорук, сыртка кылган аял затын кайтарып келгиле. Мусулман, муслиманын таяныч түркүгү, опол тоосу деген таризде биздин жергебизди ыйман очогуна айландырган чыгар. Деги биз жогор тараптан берилген вазипаны туура аткарып жатабызбы? Аалымдар кеңеши ушул багытта
бир ой калчап сухбатташып көрбөйсүздөрбү? Аса чапсак кечиресиздер. Жаштар, күнөө бизде эмес экен деген ойдон алыс болгула. Кечеги эселик кыздын курмандыгы силерге, бизге, жалпы жами журтка сабак болсун. Кыздарды кордобогула, аларды коргогула. Ак үй, көк үйдүн алдына пикетке чыккандан пайда жок. Ушундай эле элигерге күйгөн патриот болсоңор, 100 миңдеп сыртта жүргөн энелерди кайтарып келгиле. Аларды иш менен камсыз кылгыла. Аял затын гүлдөй бапестеп багуу ар бир мусулмандын, эр жигиттин, адам ата урпактарынын ыйык парз экендигин эсиңерден чыгарбагыла. Кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин пайдаланып түптөгөн улуу инсандарды, баатырларды жарык дүйнөгө алып келген биздин кыздар сымал энелер экендигин жүрөк толтоңорго кыттай кылып уютуп алгыла. Байыртадан элибиз бир жакшылыкта, бир жамандыкта, бир муштум болуп бириккен. Келгиле, бабалардын мурас накыл кептерин урпактарга суналы. Кечеги жүрөгү үчүн алган окуя кыргыздын эсилик кызынан айрылганыбыз кайра кайталангыс сабак болсун. Келгиле, биригеле, арыбызга келели. Эртеңки күнү элибизге Манастай, Курманбектей, Чолпонбайдай, Кыз Сайкалдай баатырларды, Кадыкейдей, Курманжан Даткадай энелерди, Бакайдай, Исхактай, Чыңгыздай акылмандарды төрөй турган кыздарыбызды, энелерибизди сактайлы. Уулдарыбыз эр жүрөк, элин, жерин, өз намыс аберин коргогон ата уулдары көк жал баатыр болуп эрежеге жетсин. Кеп соңунда бабалардын урпактарга мурастап калтырган накыл кебин дагы кайталап айталы. Сен кыргызсың, сен кыргызсың, сен мусулмансың. Ата мекениңди, ата журтуңду сакта, элиңди, жериңди коргогон эр азамат бол. Эч качан элди бөлбө, баарына текши кара. Эч кимди кемсинтпе, эч кимден кемсинбе. Кыргыз кызын кордоба, кыргыз кызын кордогонуң ата бабаңды, элиңди, жериңди, энеңди кордогонуң. Сен Манастын урпагысың. Саламатта калыңыздар.